Ак пилдер. Автору Эрнест Хемингуэй. Кыргызчага которгон жана үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Хемингуэй. Эбро деп аталган өрөөндүн аркы тарабындагы адырлар ары узун, ары агыш тартып турат. Берки бетте бир да дарак жок. Эч бир көлөкө байкалбайт. Эки жолдун ортосундагы станцияны чайыттай тийген күн тим эле куйкалап атат. Имараттын өзүнүн көлөкөсүндө деле салкындык жок. Аптап апылдайт. Бардын ачылуу турган эшигинде бамбук таякчаларынан жасалган жыгач пардалар шылкылдай термелет. Ысыгы бетке урган көлөкө жердеги үстөлдө америкалык киши жана аял олтурушат. Аптап кайнайт. Барселонадан келчү экспресс жүк 40 мүнөттөн кийин келмек. Келерин келип, ушул станцияда 2 мүнөттөй турду да Мадридти карай узап кетти. Эмне ичсек я? Деп сурады кыз. Башына кондурган шляпасын акырын алып, үстөлгө коюп жатып. Күндүн табаган тет, деди эркеги. Кел пиво ичели. Dos cervezas, деп бамбук парданы жылдырып тиги жакка карай үн катты ал. Анысы испанча 2 кружка пиво дегени. Чоң кружкага куяйынбы? Деген аялдын үнү чыкты дароо эшиктин ар жагынан. Оба, 2 чоң кружка. Аял 2 кружкага көбүртө куюлган пиво алып келип, ага кошуп кармай келген кийиз идиш койгучту үстөлгө аяр койду да, берки экөөнү тиктеп калды. Кыз те алыста күнгө чысырап, агаргандан агарып жаткан талааларга көз жүгүртүп жаткан. Кадимки эле ак пилдерге окшош экен, деди ал. Ушунча болуп эч качан ак пилдерди көргөн эмес экенмин, дей салды эркек пивосун ууртап. Сен ак пилдерди каяктан көрмөк элең? Эмнеге көрбөйт экем? Сен айта бересиң да. Кыз бамбук пардага үңүлдү да. Бирдеме деп жазылып тургансыйт. Окусаң, бул эмне деген жазуу? Деп сурады. Анис дель Того. Бул арак, арактын аталышы. Кел, таандап көрбөйлүбү? Бул жака карап коесузбу деп бардагы аял тарапка үн катты эркек. Аял чыга келип, силердин эсебиңер 4 реал болду, деди. Бизге дагы 2 стакан Анис дель Того арагынан берип коесузбу? Суу менен кошуп берейинби? Сага кандай жакшы, суу менен ичесиңби? Билбейм, деди кыз. Суу кошуп ичсе таттуу болобу? Түзүк эле болот. Ошондо кандай кылайын, суу менен берейинби? Деди бир аз күтө калган аял. Ооба, суу менен. Лакрица кошуп берет, деди кыз колундагы стаканды үстөлгө коюп жатып. Так ошондой. Сен айткандай. Ооба, деди кыз. Лакрица менен беришет. Көптөн бери каалап жүргөндө ушинтишет. Абсентти дандап көргөндө дагы так ошондой болгон. Койсоңчу эми. Сен өзүң биринчи баштабадыңбы? Менде баары эле сонун болуп аткан. Зеригип, өксүгөн деле жерим жок болчу. Анда келе, өксүбөй жүрүүнү баштап көрбөйлү экөөбүз. Мен баштап көрдүм. Талаалар ак пилдерге окшош экенин айттым жана. Бул салыштырууну мен таап эле айттым го. Ооба, таап айттың. Мунун акылмандык. Мен могу аракты ичким келди, ичтик. Экөөбүз улам жаңы жерлерди көрүп, жаңы вино шараптарды даамдап жүрөбүз го. Мен дагы ошону айтып атам. Кыз алыскы талааларга кайра көз жүгүрттү. Керемет талаалар, деди ал. Ырасында эле алар ак пилдерге эч окшошпойт деле экен. Мен ал талааларды карт дарактардын агарган жерлерине салыштырып, жөн гана ошондой ойго батып кетиптирмин. Дагы ичсек кантет? Макул, ичсе ичели. Жайкы жылуу жел бамбук пардага уруп, акырын шытыратып өттү. Жакшы пиво экен, муздак, деди эркек. Эң сонун, деди кыз. Джек, ал деген болбогон эле бир оп-оңой операцияда. Аны операция деп атууга деле арзыбайт, деди эркек. Кыз ылдый жакты карап олтурган. Ал үстөлдүн буттарын тектеп, үнсүз отурду. Мына, карап тур,
Өзүң деле көрөсүң. Эч бир болбогон эле нерсе. Уколдошот, анан бүтөт баары. Кыз унчуккан жок. Мен сени менен кошо барам. Дайыма жаныңда болом. Укол кылышат, анан баары жай-жайына түшөт. Анан биз эмне кылабыз? Анан эмне болмок эле? Анан баары өзү гына түшөт. Мурдагыдай эле жашоону уланта беребиз. Сен эмнеге антип ойлоп атасың? Так ушул нерсе гана бизге жолтоо болуп атпайбы? Ушул нерсенин айынан биз бактысыз болуп атабыз. Кыз бамбук парданы максатсыз тектеп, анан максатсыз эле жыгач парданын 2 дана жыгачын кармалап койду. Ошентип, бизде баары жакшы болоруна көзүң жетет экен да, Биз бактылуу болобуз дейчи. Мен аябай эле ишенип турам. Болгону сен коркпа. Мен көптөрүн билем го. Алар деле ошентишкен. Эчтеке болушкан эмес. Мен да билем андайларды, деди кыз. Ошентип болушкан соң, алар аябай өздөрүн бактылуу сезишкен. Эгер каалабасаң кереги жок. Мен кыстабайм деле. Каалабасаң, сен каалагандай эле болсун. Бирок мен билем да, ал нерсе корко турган деле нерсе эмес. А сен чын эле ушуну каалап турасыңбы? Менимче, бул кырдаалдан чыгып кетүүнүн бирден бир жолу. Бирок сен өзүң антүүнү каалабасаң, анда кереги жок. А мен антүүнү каалабайм. Эгер мен жанагыдай кылсамчы, сен ошого макул болуп, мурдагыдай эле мамилебиз уланып, мурункудай эле мени сүйө бересиңби? Мен азыр деле сени сүйөм. Сен муну билесиң да. Билем. Эгер мен ошентсем, дагы деле баары жакшы боло береби? Эгер мен тетиги талаалар ак пилдерге окшош экен десем, ошентип айтканым сага жагабы? Мен ага чексиз кубанам да. Азыр деле кубанып турам. Бирок чынын айтсам, азыр кубана турган учур эмес да. Эми сен билесиң го мени. Бирдемеге катуу тынчсыздана баштаганда, мен дайыма ушундай экенимди сен көрүп жүрбөйсүңбү? А эгер мен жанагындай кылдырсам, сен ого өтөр тынчсызданбайсыңбы? Жок, анткени ал анчалык деле чочула түш эмес да. Анда мен ошону жасатайын. Эмне болсом ошол болоюн, мейли. Бул эмне дегениң? Мен айтып жатам. Жанагыны кылдырам, анан эмне болсом ошол болоюн. Бирок мага баары бир эмес да. Ооба, дагы айтам. Бирок жанагынткенден кийин мага эмне болсо ошол болсун. Ошол иш бүткөндөн кийин баары жакшы болот. Эгер антип ойлосоң, мен сенин ошол ишке барууңду каалабайм. Кыз ордунан туруп, чатырдын кырына чейин басып барды. Алыстан термелген талаалар, Эбро суусунун жээгиндеги дарактар көрүнүп турду. Асмандагы булуттардын көлөкөсү жашыл талаалардын үстүнө туш келип, дарактардын ачык калган аралыгынан дарыя көрүндү. Ушунун баары биздики болмок, деди кыз. Баары биздики болмок. Күн өткөн сайын андай болбой, ал нерсе колубуздан жылмышып баратканына өзүбүз күнөөлүүбүз. Эмне деп атасың? Анча түшүнө албадым. Мунун баары экөөбүздүкү болуш керек эле деп жатам мен. Ансыз деле булар биздики да. Жок, биздики эмес. Бүт дүйнө биздики. Жок, биздики эмес. Эгер кааласак, каалаган жактарга барабыз экөөбүз. Жок, анта албайбыз. Анткени мунун баары биздики эмес. Биздики? Жок. Колубуздан жулдурган нерсе кайра эч биздики болбойт. Бирок биз азырынча эчтекени колдон жулдура элекпиз да. Мына көрөсүң. Мен айтты дээрсиң. Жүрү. Тиги көлөккө жагыраак барып туралы, деди эркек. Анчалык толкундануунун кереги жок. Мен толкунданган жерим жок. Тек гана мен баарын түшүнүп турам. Эгер сен каалабасаң, жанагынтпай эле кой. Мен мажбурлоону каалабайм. Мага ошентирүү зыян. Мен аны билем. Дагы пиво ичсекпи, кандай дейсиң? Макул. Бирок сен болгону түшүнүүң керек. Мен түшүнүп эле турам, деди кыз. Балким, бул туурасындагы сөздү токтотсокпу я? Экөө кайрадан үстөлгө отурушту. Кыз дарыянын аркы тарабындагы одур-будур талааларды карады. Жигит болсо оболу кыздын жүзүнө өңүлүп, анан үстөлдү карады. Сен муну түшүнүүң керек, деди эркек.
Өзүң каалабаган нерсени жасабай эле койгонуңду каалайм. Сен үчүн эмне маанилүү болсо, мен ага барууга даярмын. А бул нерсенин сен үчүн мааниси барбы? Эптеп бир жолун табар элек балким. Албетте, бул мен үчүн маанилүү. Болгону мага сенден башка эч кимдин кереги жок. Эч кимдин. Анан да мен билем го. Жанагынтип корко бергендик бир болбогон кептер. Сен кантип айтсаң айта бер го, бирок бул өтө олуттуу нерсе. Сенден бир нерсе сурасам болобу? Мен сен үчүн баарын жасоого даярмын. Анда угуп тур. Мен сенден өтө сурана. Унчукпачы. Эркек унчуккан жок. Тек гана дубалдын капталында турган чемодандарды тиктеп калды. Чемодандардын тышында экөө түнөгөн мейманканалардын аттары жазылган чаптама кагаздар чапталып турган эле. Сен жанагында ишке барбай эле кой, деди эркек. Мага чынында мунун кереги жок. Мен азыр кыйкырам, деди кыз. Бардын ичкерки жагынан аял эки колуна пиво куюлган эки кружка көтөрүп чыкты да, үстөлдөгү сууланып калган идиш койгуч кийизчелерге коюп жатып, "Поезд 5 мүнөттөн кийин келет", деди. "Ал эмне деди? Укпай калдым", деди кыз. "Поезд 5 мүнөттөн кийин келерин айтты". Кыз аялды карап ыраазы боло жылмайды. "Мен тиги чемодандарды ары алып өтүп коеюн", деди эркек. Кыз ага жооп иретинде жылмайып койду. "Макул, кайра кел. Могу пиволорду ичип түгөтүп салалы". Жигит оор чемодандарды көтөрүп станциянын аркы тарабына алып барды да, поезд келчү жака өңүлдү. Бирок поезд көрүнгөн жок. Кайра кайтып келатып, бар тарапка бурулду. Ал жерде поезд күтүп жаткан жүргүнчүлөр божураша сүйлөшүп, пиво ичип жатышкан экен. Бардын түркүктөрүнүн бирине барды да, Анис де Того арагынан бир ыстыканды шыпкай көтөрүп ичип болуп, жайбаракат поезд күтүп жаткан адамдарды карады. Бардын бамбук партасы салаңдаган эшиктен ары өтүп, кызды карады. Кыз сумсая жылмайды. "Кана, өзүңдү кандай сезип атасың?" деп сурады жигит. "Эң сонун", деп жооп берди кыз. "Баары жайында. Өзүмдү эң сонун сезип турам". Чыгарманын аягы. Чыгарманын автору Эрнест Хемингуэй. Кыргызчага которгон жана үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Кыяз.